Бүгүнкү аба ырайы абдан сонун Азыркы учурда эшикте жан жап, аба салкындап, алмашып, бир аз да болсо баарыбыз үчүн жакшы бир маанайды тартуулап жатат десек болот. Бул ысык күндөрдөн кийинки бул аба ырайы биз үчүн кыш келгендей эле сезилди окшойт, анткени мындай аба ырайы акыркы мезгилдерде боло элек болчу. Бүгүн 7 август 23-24 градус азыркы учурда салкындап жаткан учур. Абанын температурасы мына ушул калыпта сакталып турат азыркы учурда. Бардык бизди көрүп аткан замандаштарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө чоң салам жолдойбуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кел чай ичели программасын баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен бүгүнкү иш күнүңүздөр, иш жумалыңыздар дейли. Дүйшөмбү күнү башталат эмеспи? Мына ушул бардык нерсени дүйшөмбүдөн баштайбыз деп план коюп коебуз го, анын сыңарындай ушул иш күнүңүздөр ийгиликтүү башталсын дейли. Биз программабызды баштап демөөрчүлөр жөнүндө айта кетели. Пиала Голд көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү. Пиала Голд дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Эми азыр биздин студиябызга келген коногубуз менен чай үстүндө маек болот. Сиздер болсо катарыбызда болуңуз, суроолорду бериңиздер. Бүгүн студиябыздын коногу эстрада ырчысы, аткаруучу, 2 баланын атасы Илгиз Абдалиев бизде конокто. Илгиз, кош келиңиз кутмандуу менен. Кош келдик. Чоң рахмат, бирге болсун. Көптөн бери таң атпай туруп эфирге келдик болчумун. Анан сиздер дагы ана барам, мына барам деп атып, убакыт сааты келди окшойт. Кош келиңиз. Бешик боюңуз бек болсун. Чоң рахмат. Жакында эле Илгиз экинчи баласы жарык дүйнөгө келди. Социалдык тармактардан, Инстаграмдан көргөндөр бар болуш керек, көрбөгөндөр бар болуш керек дегендей. Экинчи балаңыз жакшыбы? Кудай буйрса жакшы. Биз ойлогондой акырындан калыбына келип жатат. Балабыз да жакшы, өзүбүз ойлогондой. Баягы мен кичинекей кезимде көп туугандар айтып берет да, сен аябай ыйлак болчусуң, ушундай болчусуң деп. Мага эмеме келип калса керек да. Кудай ушу балдарым ыйлак болбосо экен деп аябай көп тиленем, биринчи очурет. Кийин балдарым айтпасын деп. Тиги улуу балам да ушунчалык жоош болду. Азыркыга чейин деле каяк барбайлы, мындай бизге эме кылбайт да, тоскоолдук жаратпайт. Аны азыркыбызды ойгото албайбыз да. Ойготуп алып эмисиштим эле. Уктап эле. Уктап эле. Уйкудан бирдеке калабы билбейм. Аттарын ким койдуңуз? Аттарын өзүм койгом негизи. Анан баягы бизде барбы? Биринчи баласын бул койсун, анан экинчи баласын бул койсун деген. Атасы койсун анан деген сыяктуу. Анан биринчи уулум ошол Кадыр түн Рамазан айында төрөлгөн, ошол күнү. Анан баягы үйдөгүлөргө сүйүнчүлөгөндө ошол убакта негизи көп айым көз жарганда, биз карап турганда бир 30-40 аял төрөгөн да ошол кезде айында. Анан эркектер да, эркек уулдар көп төрөлүп, эшикте угаттык да, мындай шыбыр-шыбыр. Болду Рамазан болот. Болду Кадырбек болот. Кадыр ушундай деп коесуздар. Үйдөгүлөр деле ушундай ойлонуп атат го дедим. Анан чалып сүйүнчүлөп ушундай десем. Анан болду ушундай деп аттыр. Анан жок, андай эмес. Андай кылбай эле кол, ата балдарымдын эме фамилиясы сиздин фамилияңыз да болот. Атын өзүм эле коеюн дедим. Абдалиев болот, атам атында фамилия бар. Инсар деп койгом. Биринчи уулумду. Анан ошондо эле ойлоп койгом, мен дагы кийин дагы экинчиси уулда эле эркек уул болот деп койгом. Эч ким койбосун бул атты деп Ансар коюп койгом. Инсар, Ансар. Ансар. Маанилери кандай? Маанилери бул ислам динин тааныткан. Азыр кайсы унутуп атам бир жерде. Ушундай мусулман аты, анан жеңиштүү, ийгиликтүү, анан таланттуу, анан
эмелеп коет го, чечкиндүү. Ошону билгизет. Эң сонун маанилери да сонун экен. Өмүрлөрү узун болсун. Ансар, Инсар бактылуу бир балалыкта силердин жаныңарда жакшы көргүндөрүн өткөрсүн дейби. Жубайыңызга чоң рахмат. Айтмакчы, ушул Инстаграмдан окуп калдым да, ушул төрөт залына өзүңүз кошо кириптирсиз, балаңыздын киндигин өзүңүз кесиптирсиз, ошол жөнүндө жазып чыктыңыз да. Анан кандай экен негизи ошол убакыттар, сизде кандай бир сезимдер калды? Сезимдер өзгөчө болду. Баягы биринчи баламда келе албай калганбыз. Карантин болуп кыйын болгон, мындай таштап кеткен деле көз жашым көлдөтүп, больницага өмүрү жатып кирип көргөн эмесмин деген да. Жубайым буга чейин бул жашыма чейин өмүрү жатып кирип көргөн эмесмин деп киргизгенде ошол жаман болуп, ыйлап, башкача болуп калган. Анан түнү менен баягы уктаган эмеспиз да. Үйгө келип, азыр төрөйт окшойт деп үйгө келип уктап калыптырмын. Өлө чарчап келип уктап калыптырмын. Анан чалып калдым, мен розага кирип атам, аша барып жетишип калгам. Киргизген эмес, күтүп анан мында болсо кирем деп. Ошол биринчи баласы төрөткөн Аида Узаковна эжекебизге чоң рахмат. Ошол эле эжекебизге бердик. Мен баягы тилегим дагы кабыл болуп да, эмнегедир постоянно. Анан ушунда да суббота воскресенье туш келсе экен деген, мында да ушундайга туш келдик да. Пробка болбой, мындай киши аз болуп деп, анан алар күнүчө мага карматып коюп кирип чыгам, каратып, эмен оңой эле мага тоскоолдук болгон жок. Баягы массаж кылып, аябай айымдарга, негизи жубайы бар мырзаларга айтат элем, жок дегенде ошол төрөгөнгө чейинки жардамында болгула дейм да. Баягы эмеси жанында тура албасаң дагы төрөгөнгө чейинки аябай чоң жардам ушул экен. Колгосу келип атканда массаж кылып жардам берип, ал жерде баягы аял ушунча нервный болот экен, чыдайт экенсиң, ушу ийет экен. Унча калган жокмун. Аман эсен төрөп алдым депчи. Болбойсуң, катуураак жазбайсың, чыгып атат депчи. Анан каяк кылайын, эмне кылайын, катуу эле кылып атам. Болбойт да, тери кетти. Анан чыдадым, бар жогуна чейин болдум. Анан жок, баланы баягы алып чыккандан кийин киндигин кестеп кайчыгын карамат, колуң жууп кел дегенде биринчи калчылдадым да, мына кой деп өзүмө келейин деп. Болбой эле кес деди, анан кестим. Көрсөтүп берди. Киндик атасы болдум. Анан ошол жакшы, Кудайга шүгүр, баары ойдогудай болду. Баягы өзүбүздүн катталуучуларыбыз, көрөрмандарыбыздын жакшы дууга каалоо тилеги менен. Эң сонун. Айымдарды баягы ушул төрөт залына киргенден кийин көп мырзалар баалап калышат деп коет го, канчалык кыйналганын ошондо сезишет. Сиз сездиңизби? Сездим, албетте сездим. Мурункудан дагы аябай 100 эсе дегендей да. Ама билбейсиң го, мындай эле төрөп койду да деп жанам. Баланы баягы боруң алгы чакты, аялдын толгоосу чыгарыш, адамдан адам чыгыш өтө эле кыйын экен. Баягы аябай бир мындай дем күч менен бала эме кылат го. Ошондо бир топко эле жок болуп кетет экен да. Кой өзүнө келсин дегендей кылат экенсиң. Ошо врачтардын айтуусу менен ушундай болот экен. Кыйын экен өтө эле. Анан бизде ошо киргизип ушундай кылдык, мындай кылдык дегенден кийин көп эле адамдар жазат экен, ар кандай жазат экен да негизичи. Анан ал нерсени сезбеген, сезе билбеген адамдар жазды болуш керек деп айтам да. Анан мындай болуп калбайбы, анан тигиндей болуп калбайбы, анан азыркы эркектер депчи. Эми ал жанагы аялына кол көтөргөн, аялын сыйлабаган, аялын барктабаган, айымдарды барктабаган, аялын эмес, деги эле аял затын барктабаган адамдар, даже ошол эле аял болуп туруп, айым болуп туруп, айымга каршы чыккан айымдар бар го. Ошондой эле жазат болуш керек деп ойлойм. Ошондой жазуулар болдубу? Болду, албетте. Эми азыркы эркектер аялдарга кирип анан минтип. Башка бирөөгө кирип аткансы, өзүнүн жубайына жардам берип атат, ал жерде өзүнүн баласына жардам берип атат, жашап кетишине, жакшы жарык дүйнөгө келип алышына. Бул жерде айымдарга, аял затына сиздерге даңк дейли. Анткени бул нерсени сиз айтып берип атсаңыз, аябай кызыгуу менен угуп атам да. Мындай ар бир эненин аял затынын оюнда ушу баласы жарык дүйнөгө келген
эстейт болуш керек бул мезгилдерде, Аман эсен көз жары болуптур, аман эсен чоңойсун эми баягы баланын туулганын эмес турганына сүйүн деп коет го, аман эсен жакшы чоңой башсын дейт. Келиңиз эми сизге мен чай коюп берейинчи. Аябай кызыгып сурап атып, мен чайды да унутуп калыптырмын. Сизге коям деп, келиңиз чай ичип отуруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер тарапта суроолор болсо, Илгиз Абдалиевке бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолорду узатып коюңуздар. Биз болсо жооп алып берели. Илгиз, чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар, жаңылар жаздырып атасызбы же азыр жубайыңыз менен 9 ай, 1 жыл аралык болуп калат го? Чогуу жардамдашып жүрүп, бул жакты токтото турайын деп эс алуу болуп атабы жаңырларда? Кеч ойлойт, аваз досум чалып айткандай болуп тур. Баланы как раз чалып калганда боорумду алып жатам да, алып турчу дегенден баягы эмиз бүткөндөн кийин доске декреттесиңби дейт. Кайра ооба доске декреттен чыгып бүтө элек жатып, кайра декретке отурдум дедим. Экинчиси деп. Баягы биринчи баламда келинчегим жаш болуп, анан 1 жылдай эле жанынан чыкпай эле отуруп калдым да, баягы бир нерсе кылып сатчудай болуп элечи. Ооба, анан даже эмиси атса кайтарыпчы, сен думуктуруп салбы, анан басып уктап калбады деп эле. Эч жака чыга албай эле. Ошол кезде жакшы иштеп, анан бир аз отуруп тойлор менен иштеп ушинтип калгам. Анан мында деле айткам, өзүң багасың, бирок баягы биринчи балаң негедир ушундай башкача болот окшойт да. Экинчи балаңа чувствоң башкача болуп кетти. Билбейм, тигинде ушундай берилип, аябай бир башкача баккам да, ушунчалык баккам да азыркыга чейин. Тиге болсо мындай ушу эме болуп калганбы, мындай кандай десем эми тажап калганбы. Бирок өзүчө тиги опытный болуп калгам, өзү эле багат, өзү эле карап, өзү эле багып атат. Анан тигинде болуп ала калып көтөрө калбай элем. Анан көбүнчө улуу балам экөөбүз эрмек болуп жүрөбүз. Анан ошол эмне деген суроо берди? Чыгармачылыгыңыз кандай булат? Чыгармачылыгым көрдүң бала багат эле бала жөнөс. Элдин баары айтса керек, бул кечке эмне кылат, кечке эле бала багып отурса керек деп. Чын эле декретте экен да? Чын эле декретте. Анан чыгармачылыгым Кудайга шүгүр жаңырлар менен баштадым. Канчадан бери тойлордо эле жүрө берип эле, жаңырларды жазуудагы туура ошол 2 жыл мурун жаңырларга катар менен иштегенбиз, клиптерди тартып, уда анан 2 жылдан бери ушу жаңыр жазуу менен алек болбой калыптырмын. Анан быйыл баштадым, 1 жылдан бери сактап жүргөн ырымды быйыл бүтүрүп, жакшы Кудайга шүгүр ойлогондой болду. Эрлан Адашев эсем жазып берген, обонун сөзүн болсо Жамарсиева деген кыз жазып берген акыныбыз. Жакшы ойдогудай болду. Азыркы учурда бардык радио түйөндөрдөн жакшы ойдогудай кетип атат. Анан клипти болсо мына эми баштайлы деп турабыз. Кудайым буйрса Тарын чагым деген арка тартабыз жакында. Сиздердин каналдардан дагы бергенге аракет кылабыз. Анан кийин ошо катарынан жазганга ырларды даярдап койгом. Себеби мен өзүмдүн автордук ырларымды ырдабай эле, баягы окшош болбосун деп, ар кайсы азыр сонун чыгып атат го, композиторлор. Ар биринен бирден ыр алып койдум. Бир 3-4 ыр даярдап койдум. Кудайым буйрса келинчегим экөөбүзгө да бир жакшы дуэт даярдаттым. Ал да даяр болду, обонун сөзү келди. Аз даярданып үйрөтүп атам, ыйлатканга чейин бар. Ырда деп. Мына ушундай алдыда сонун жаңылыктар болот окшойт. Дагы да болсо маекти уландабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Сиздер тараптан биз суроолорду күтөлү. Азыр бир аздан соң Илгиз дагы сиздерге бир суроо берет. Жоопту туура жазгандарга бизден белек бар. Кеттик алдыга. Көрсөтүүбүздүн демирчиси Пиала Голд чайы. Кечки чай ичүүгө бергамоттун жеңил сергиткен жыты менен Пиала Голд колдонуп көрүңүз. Өзүнүн уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонун суусундук чай сүйүүчүлөрү үчүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо.
Пиала Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо программабызды уланталы. Азыр болсо биздин келген конугубуздан суроо бар. Илгиз Абдалиев бизде конокту. Сиздер ким биринчи бизге туура жооп берсе, 100 бирдик салып беребиз. Андыктан чамдаңыздар. Анда келгенсе Илгиз, кандай сурооңуз бар сиздин көрүүчүлөрдөн? Менде 2 суроо болуп атат. Экөө. Анда бирөөсүнүн жеңүүчүсүнө 100 бирдикти өзүңүз саласыз. Эме кандай мында сурооду жеңүүчү кылабызбы? Жок. Кандай жооп беребиз азыр? Көрүүчүлөр болсо WhatsApp аркылуу бизге жооп жазышат. Ким биринчи туура, анан жакканбы? Жок, биринчи туура, анан алгачкы жооп берген көрүүчүбүзгө. Менде суроо мындай эле болот да, обычно эле. Быйылкы аябай бизде күн аябай ысык болду го. Кандай жерде эс алдыңыз ысыкта? Дегендей суроо да. Жок, жок. Жок. Мен ош суроо дегенде ушундай ойлодум. Табышмак болсо анда эме болмак. Анан же болбосо анда сиз ата-энеңиз үчүн эмне кыла алдыңыз ушуга чейин? Макул, анда экинчи суроону бербейлиби? Кимиси оригиналдуу жакшы жооп берсе, анда ошого берели. Ошондой кылалы. Анда сиз ошо ата-энеңиз үчүн ушул жашыңызга чейин сиз эмне кыла алдыңыз? Мына ушундай суроо, урматтуу телекөрүүчүлөр, ким жакшы ата-энеси үчүн бир нерсе жасай алган болсо, ошону бизге сөз аркылуу жазып, бизге жакшы кылып жибериңиз жоопторду. Биз болсо тандайбыз эфир аягында жана жыйынтык чыгарып, жеңүүчүбүздү ушул жерден чыгарабыз. Илгиз, сизчи эмне кыла алдыңыз? Мен деле эми аябай ушунчалык кылдым деп айта албайм, бирок Кудайга шүгүр, баягы капа кылдырбаганга, кандай десем, керектүү убагында ошол көп нерсеге керек убагында ошол кезде баардык нерсесин кылып бергенге аракет кылам. Ошол болушунча баягы азыркы жашка келгенде ата-эне ооруй берет го. Ошону ушунчалык жүрөгүм сыгыла берет, болушунча алып келип дарылатып, өзүнү баягы жашартып койгондой кылгым келе берет. Айылдан алып келип өзүнө келтирип, ушунчалык карайсың, көңүлүн көтөрүп, бир нерсесин алып берип, больницага көрсөтүп, жакшынакай кылып кетиресиң деп. Кайла айлык барсаң баягы таз келип деп эле мама тамашалай берем да. Барсаң эле мама бияктан соонун тим эле городская кылып кетирип, тияп карасак эле айылский болуп эле, анан баягы эме Таскепинскке түшүп каласыз деп эле тамашалай берем да. Анан айылдын оокаты, анан тиги да, анан бул да. Ой, үйдө өзүңүз эле карап эле, өзүңүздү карап эле отура бербейсизби деп коем. Каяктан? Ооба, айыл барсаң жумуш бүтпөйт да, барсаңчы. Аны кылыш керек, муну кылыш керек, эртең менен тургандан баштап эле ар нерсени жаза бере кеч келет да. Ооба, анын үстүндө азыркы мисалы жаштар барып айылда жашаса, өздөрүн карап отурушу мүмкүн да. Мурдагылар жаны тынбай бир нерсе жасаганга көнүп калышкан окшойт. Жандары тынбайт, эртеден кечке бир нерсени кылып туруш керек да, кыскасы. Бош отуруп туруңузчу десең дагы, кой тигини кылып келе калайын деп туруп кетишет го. Жумушта ашат го. Ооба. Бүгүн эс алайын десең. Ошондуктан болсо керек. Ден соолуктары жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Буюрса, ата-энесин. Жакшы. Менде мындай суроо жаралат да, Илгиз Абдалиев дегенде, эгер көбүнесе эмнени эстешет жана элесине келет деп ойлойсуз? Илгиз Абдалиев дегенде эмнени эстешет? Илгиз Абдалиев дегенде ырчын эле элестетишет го дейм, тааныгандар. Баягы мурун жашыраак кезде, баягы аябай тим эле аябай иштеп жүргөн кезде көргөндөр азыр тааныбай калышы мүмкүн. Жаңы чыккандагы Илгиз менен азыркыныбы? Ал кезде бир 70 килограммдагы Илгиз болсом, азыр 90 килограммда Илгиз. Кээде жазып калат да. Көрбөй жүрүп, анан жаңы баягы Инстаграмга катталып калгандар баягы саманчын жолун ырдаган Илгиз дешет да. Өзгөрүп кеткенсиңби дегендей да. Анан ошол кезде көргөндөр ошол клиптен айтышат, анан башка эмне деп элестетет. Ырчы болгондон кийин ырчыдай эле элестетет го дейм, ошол эле. Жакшы. Чынында эле салмакты азайтуу боюнча дагы бир айтып жүрсүңүз. Ошол боюнча да эфирге келип каласың.
Ошонун үчүн да келбей болду жол чакырса. Бул менин канча жылдан беринки проблемам азыркыга чейинчи. Бул көйгөй. Башкаларга жакшынакай эле көрүнөт экенбиз. Анда арыктасаң, бирок үмүт берем да арыктар көргөндөчү анан арыкташ керек, арыкташың керек деген нерсе. Койчу ачкачылык эмне маасында болбой. Мындай топукту жүргөн жакшы да өзүмдө аласыз. Анан ошол негизи канча бир 10 жыл, 15 жылдан бери бир 10-15 килограмм менде ашыкча да. Негизи мындай дайыма диетадасызбы же? Негизи ушул бир калыбымды ушул калыбымдан ашып кетпөө үчүн карманасыз. Бир карманам. Анан мага ошол бир аз кыймыл жагынан да аз болуп атат. Кыймылдасам жакшы түшөт экен. Жакын күндө ошол бир ай аралыгында 10 килограмм таштадым. Байкоостон ошол өзүм весимен ашып кеттим, 100ге чыгып кеттим. Айылга бир айга барып келгем да. Өмүрү 100 килограммга чыгып көргөн эмесмин, таңдаса керек уккандар. Анан келип элем, эмне оорлошуп атам деп веске түшсөм, 103 миң го. Өзүм шокмун, нервмин, бир нерселерге кандай чыгат билем, качат билем ушундай. Анан срочно арыкташым керек болду. 21 күндө ошол 10 килограмм таштадым да, 93-кө түштүм. Эмне кылып? Диета кармадым, жүгүрдүм, туура тамактандым. Үйдөгү тамактарды, нандарды, камырларды жебеңе аракет кылдым. Анан башка ушул менин досторум же ушул жанымда жүргөн адамдардан аябай көп жешет да, чындыгындачы. Алардын жанында мен аз жейм да, бирок бат жейм. Анан таң кала берем, силер эмнеге семирбейсиңер депчи. Окуп жүргөндө деле ошондой болчу да. Ушунчалык көп тамак жешет, бат-баттан эле. Анан мен жебейм, алар семирбейт. Анан ошол мен бир гана кыймылдан, анан бул эме бир жагы дагы мен эмекем, кээде стресс депрессиядан эметет го. Толот же арыктайт. Бир кезде мен аябай стресс депрессия болгом. 2-3 жыл мурун. Жашоо турмуш өзгөрүлө турбай. Ошончо калгансызбы? Мынакей сырлардын ачат элгиси. Ошондо ошол весте калып калгам. Эчтеге ичпейм. Эчтеге деле жебейм. Болгону стресс депрессиядан деле шишип кеткен. Болгон эмессиз, сиз шишип кеткенсиз. Толуп кеткем да ошол вес калып калган анан. Ошолорду изилдеп окуп отуруп мен ошондой экенмин. Анан ошону акырындан жоготуш керек. Кудай буйрса жакында колго алам деп атам. Бир 20 килограммды жоготуш керек. Ошо жашаш керек. Ооба. Аялым жаш дей берсең. Ойлон баштап турсуз, алдын ала, Ооба. Ошо жашына теңелиш керек, картайып кетпейин деп. Жубайыңыздын ою кандай мындай? Арыкта деп айтып турабы же маанилете бербейби? Анда деле таза тыйдым окшойт, 3-4 жыл. Уну маани берчү эмес. Арыкташ керек дей берип, уже көнүп деле кулагын сыртынан чыгарып үйдө керек, уже көнүп деле калса күнүмдүк жашоо деп айтат. Жакшы киришкенде жакшы эле баштайт, мурун болсо жакшы элесиз. Муну эме арыктап кетсеңиз кызыктай эле көрүнүп каласыз. Деп анан өзү аябай арыктап кетет го. Анан ошол үчүн артабыңызчы менден чоң көрүнүп каласыз деп. Ошентип да. Жакшы. Ушул нерседен башка көйгөй жок болсун дейли сиз эле. Сизде бардыгы жакшы да азыркы учурда депрессия, стресс дегендер жокпу? Кудайга шүгүр, бактылуу элебиз. Андай стресс, депрессия болбой эле анда болсом дагы кетип калам анда. 120 килограмм. Андайдан Кудай сактасын, бардыгы жакшы. Азыр болсо жөн эле тамак менен жөн эле бош жатыштан десең, мында кыймыл көбүрөөк керек мага, басыш керек баягы. Машина студент кезде бир калыпта жүрчүмүн да. Ал кезде машина жок. Басам, консерваторияга келем кечке окуйм. Ушундай окуган кезде башым сайып окучумун да. Эки окуумда тең жакшы 5 менен бүткөм кызым. Анан ушундан көрө медик болуп албай дептирмин да. Негизи медик мен болчу, ырчы болбосо медик болуп кетмекмин да. Анан ошондой жайым бар.
сезе билген, дарылап салган, ийне сайып салган десек, бир гана эме соя албайм да десек. Ооба. Анан ошондой жайым бар, анан баягы дос эмелер, досторум умай эне дей берет. Аваз коркок да. Бир жакка караганда балдар эметип калса эле, чатында турчу дос кетет. Коркуп эле. Мен аябай кароолчусундай. Эмдеп, тумдоп анан ушул айтып өткөндөй балам дагы бир да эмеге алып барып көргөн эмесмин, өзүм эле сезем да. Кадимки бир жакка алып барганда кимдин көзү тийип калды, ким эме болуп калды, сразу билем, ай ушул немеси башкача караган, ушунун көзү тийип калды депчи. Дем саласыз. Өзүм эле киренелеп, киренесин чыгарып эс алдырып уктатып коюшуга чейин. Эч кимге алып барып көргөн жокмун, өзүм эле ошо мамам ошондой эме кылат да. Мындай сизге караса болобу? Балдар Жок. алып барып. Андай кылбайм, өзүм эле Өзүңүз эле балдарыңыз го. Өзүң бала эмеңе өзүңкү жакшы чыгат дейт го, анан ошентип эле дем салып коем. Кетпейм, мен башкаларга да дем салат окшойт. Тиги эме Самат айткандайбы, же тогунда Муратбек, эми ачып албайсыңбы деп. Ал да өлө киренелейт да, тибеле аны көргөндө тибеле бир башкача болуп күлгүң келет, бир жагынан кайра кой дейсиң да. Мына ушундай башкача бир өнөрлөрү бар экен, Элгиздин дагы. Негизи чыгармачылыкта сиз менен кошо жубайыңызды да ырдап жүргөнүн байкап атабыз да. Негизи адистиги кайсы? Негизи бухгалтерия жагын бүткөн. Башында ушул бир аз иштеп, анан иштебей калды. Бала көтөрүп калганда тоскоолдук болбосун, иштебей эле кой деп. Сиз сүйлөй берсеңиз болот. Ооба. Анан ошол аз спец боюнча иштебей эле көбүнчө ырчылыкты үйрөтүп, ошол боюнча иштеп калдык. Негизи келечегим ырдоого деле анча эме кылган эмес, башында ырдайм деп деле ойлогон эмес. Мен өзүнчө эле баягы слухун текшерип көрүп, үнүн угуп көрүп, өзүм музыкальный жагын бүткөм го. Анан кандай үйрөтүштү, вокал жагын бүткөм да, анан өзүм мугалим 5 жыл иштегем. Ошол эме менен эле үйрөткөнгө, окутканга аракет кылдым. Өзүңүз эле жубайыңызга көндүрүп. Өзү ошо биринчиде кыйын болду. Микрофонго көнбөйт да, наушникке голос жүргөнгө. Андан 1-2 жүргөндөн кийин көнүп кетти. Эң сонун жубайсыңар, дагы да сонун дуэттерди күтөбүз. Илгиз, убактыбыз аягына келип калды. Сизге мына ушул белекти тапшыргым келип атат. Гала Голдтон чай ичип коюңуз, жубайыңыз менен барып, балдарыңыз менен. Бүгүн бизде Илгиз Абдалиев кондокто болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.